бардығы ахиретке даярданыш үчүн. Den soğluk bolsun, akıl bolsun, baylık, mansap bolsun, күч болсын, жөндөмдүүлүк, талант, өнөр адамга берилген кандай гана неамат болбосун, бунун бардыгы түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн. Адам баласы ахиретке даярданыш үчүн жаралган. Ахиретке адам баласы эки нерсе менен даярданат. Иман, амали салих. Иман, амали салих. İman menen жашап, жакшы амал менен жашап, ахиретке даярдыгын көрөт. Содагер дагы иман менен жашайт, ахирет менен жакшы амалдарды кылып, ахиретке даярданат. Бай дагы, бий дагы, кембагал, эркектер, аялдар, жаштар бардыгы ахиретте Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып койгон: "Kulluhum atihi yawman qiyamati farda." Алардын ар бири кыямат күнү жалгыз келет деген. Эч ким ошо атасы менен, же апасы менен, же аялы менен, же бала кызы менен барбайт экен. Ар адам, ар бирибиз Алланын алдына жалгыз барат экенбиз. Эсеп китеп. Дүйнөдө эмне иштерди кылдың, ошонун эсеп китебин берип кой. Башка сенен эч нерсе сурабайт. Эмнени сүйлөдүң, ошонун эсебин берип кой. Эмне амалдарды кылдың, кандай иштерди кылдың, жакшы жаман ошонун эсебин бер, болду. Мына кетип алган. Кыямат күндүн бир аты дин. Дин деген, ислам диндеги дин, анын дагы мааниси бар. Бирок негизги дин деген кыяматтын бир аты, акысы берилет. Акысы берилген нерсенин атын дин дейт. Малики яуми дин деп айтып атабыз. 32 жолу. Bir günde 32 жолу Maliki Yawmiddin. Bunun manisi qanday? Akısı berilе turgan gündün padışası, jakşılıktın akısı, jamandıktın akısı, jakşılıktın akısı sıylık menen, jamanın akısı jaza menen, sıylıktagı, jazadagı toluğu menen berilet, tübölüktü berilet. Bir dagı jakşı söz, jaman söz tekte kalbayt. Биздин иманыбыз тугандар, ахиретте бар, кыямат күн бар, тирилебиз, Алланын алдына барабыз, тараза бар, эсеп китеп бар, суроолор бар, жоопторду беребиз. Ахирет ааламына иман келтирүү фарыз айн. Ким иман келтирбесе мусулман болбой калат. 6 имандын 6 фарызы Allah'ın бар жалгыздыгына, периштелерине, асмандан түшүргөн китептерине, жиберген пайгамбарларына, тагдырдын жакшылык жамандыгына, кыямат күндө, ахиретке. Өлгөндөн кийин тирилүү хак, жүрөгүбүздө ушул. Мен тирилем деп жашайм. Мен өлгөндөн кийин тирилем. Мына өлгөндөрдүн бардыгы тирилет. Өлгөндөрдүн бардыгы тирилет. Allah Taala buga kudrettүү, buga şeklenbeyiniz. Bul jönele bir kıyaldanуу emes. Түш, жомок, андай эмес бул. Шектене турган. Бул бекем ишеним бул. Бардык пайгамбарлар айткан. Өлгөндөн кийин тирилесиңер. Алла Таала эсеп китеп алат. Бергенин сөзсүз сурайт. Куранда айтат: "Summa latus'alunna yawma idin anin na'im." Sizler kıyamet günü nimet toralı sözsüz soralasыңар. Allah Taala bergen nimetin soragan akısı var. Men sana ömür verdim. Men sana dinsoluk verdim. Men sana akıl verdim. Men sana mansap, biyilik verdim. Baylık verdim. Bardın soragan akısı var. İlim verdim. Soragan akısı. Rızkı verdim. Soragan akısı var. Allah Subhanahu ve Teala'nın her bir nimeti sizge bizge tartolagan. Bu amanat dağı da jön ele nimet emes. Amanat dağı. Jaşoo nimet. Bırak amanat.
Денсаулық немат, аманат. Көз өзүнчө немат, аманат. Тил немат, аманат. Кулак немат, аманат. Кол, пут немат, пайдаланып атабыз. Аманат ошол эле кезде. Алланын нематтары эсеби жок. Күн сайын жаңыланып турат. Алла Таала өзүнүн данышмандылыгы менен берет, хикмат менен берет нематтарды. Өзүнүн каалоосу менен берет, кимге канча берет, кандай берет. Бирок анын сөзсүз сурагы бар. Акылдуу адамдар ошо нематты Алланын тарабынан деп билеткен дагы, ошого кыянат кылбай туура иштетет экен дагы, ошо менен жашайт экен. Акылсыз адам не дейт экен? Бул менин тапканым, бул менин кыйындыгым, бул меники деп өзүн менчигиндей сезип. Мен каалагандай иштетем, каалагандай сарптайм, каалагандай жашайм деп арам иштерди кылып, нематтарга шүгүрсүздүк кылып, аманатка кыянат кылып, Алланын алдына барып калат экен да. Куранда Алла Таала айтат: "Иннал инсана ли роббихи лаканут." Шек күмөнсүз инсан өз жаратуучусу Роббисине шүгүрсүз деди. Канут деп айтат. Куранда шүгүрсүздүн кафур, канут ар кандай сөздөр менен айтылат. Канут деген кандай десе, Алла берген нематтарды арамга иштеткен адамдын аты канут. Алла Таала сизге байлык берди, арамга иштетсин деп берген жок. Сизге мансап берди, мүмкүнчүлүк берди, бийлик берди, арамга иштетсин деп берген жок. Сизге күч берди башкага караганда. Onu aramga işletsin de biröөнү uursun, biröөнү kordosun, biröөнү korkutsun, biröөнүкүн тартып алсын, biröөнүн üstüne шылдыңдасın. Анын үчүн берген жок Алла Таала. Ошо ким Алланын берген нематын арамга иштетсе, ошонун аты канут, шүгүрсүз. Кандай болбосун, Алланын нематы арамга иштетиш үчүн берилбейт. Кадырлап, сактап, арамга иштетпейт. Денсаулыкты арамга иштетсеңиз, атыңыз канут. Байлыкты арамга иштетсеңиз, канут. Канут болуп калат атыңыз. Шүгүрсүз болуп калат. Экинчи кануттун мааниси мындай, алымдар айтышат. Жакшы күндөрдү унутуп калып, кыйналган күндү эстей берет экен да. Ушунун аты дагы канут экен, шүгүрсүз. Алла Таала берген, Алла Таала өзү пендеге көбүнчө денсаулыкту көбүрөөк күн берет. Оорулар аз эле күн болот. Жашоону мындай карасаңыз, жакшы жашаган күндөр көп болот да. Ток жүргөн күндөр көп, ачка калган бир аз эле. Денсаулукта жүргөн көп, бирок ооруган күндөр аз эле. Алла Таала мээрими менен ошо жакшы күндөрдү, ушунча нематтарды бергенин, алардын баардыгын унутуп калып, кичине кыйналган, кичине ооруп калып, иши жүрүшпөй калса, ошону эле эстеп, ушунун аты канут. Үчүнчүсү, нематтарды пайдаланып, ошолорду көрүп, немат бергенди тааныбаган, ошонун аты канут дейт. Немат болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын дуа кылат эле. Аллахумма ма амса би мин ни'матин ау би ахадин мин халқик фа минка вахдака ла шарика лак фалакал хамд ва лака шукр. Ушу кечке, түнгө мен кайсы немат менен гана жетпейин, же болбосо сенин махлуктарыңан ким гана кандай немат менен жетпесин, я Алла, бул сенден гана. Жалгыз, эч шерик жок. Ошондон улам сага мактоо болсун, сага шүгүр болсун деген. Сиздеги мына көрүп турган немат Алла берди бүгүн. Ушу түнгө Алла жеткирди, ушу көздөр менен, ушу акыл менен. Менен көрүп турган немат меники эмес, бул Алланыкы бардыгы. Сүйлөп атканыбыз дагы, угуп атканыбыз дагы, сабакка келгенибиз дагы бардыгы Алланыкы. Бирок Алланын дини ажайып да. Кандай дебейсизби? Негизги максатка жеткире турганга да Алла Таала баалап, ошого да кадырлап, ошого да сооп даражаларды койгон. Мисалы, намаз окуганга келдик. Үйдөн чыгып келдик. Өзү максат намаз окуйбуз. Бирок ошо басып келгенибизге дагы Алла Таалам сооп берет да. Сиз ишке барасыз. Канчада? 8-де. Үйүңүздө пробканы эске алып туруп 7-де чыктыңыз. 7-ден 8-ге чейин сизге эч кандай айлык бербейт мамлекет. Сизге айлык 8-ден башталат. Же 7-ден баштап береби? Андай эмес да.
Бирок алхамдулилlah динде кандай? Бияка келечекте жарым саатта келдиңиz, же 1 саатта келдиңиз. Ошо келгениңиздин ар бир кадамы бааланат. Ар бир басып келген кадамыңызга Алла Таалам сооп берет. Караңыз. Түндөсү келсеңиз өзүнчө сооп, жамгырда келсеңиз өзүнчө сооп. Бул мисалы алхамдулилlah бир машаккат боло турган нерсе. Бирок ошо машаккатыбыз бизге текке кетпейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Айша энебизге айткан: Айша, ал-ажру ала кадри насабик. Сооп сенин машаккатыңа жараша берилет. Ошон үчүн кичине кыйынчылык болуп калса, аз-маз иштерибиз жүрүшпөй, yo'si бир аз карыз болуп калса, бир аз адам ооруп калса, же бир аз ушундай көңүлү жок болуп калса, ибадат таштабаш керек да. Ибадатты ага үчүн таштап отурган нерсе эмес да. Аллага шүгүр таштабаш керек. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Демек тугандар, биз өлгөндөн кийин тирилебиз. Өлгөндөн кийин тирилүү жок, кайра жашоо жок деген бул капырлардын ишеними. Куранда Алла Таала айтат, Табагун сүрөсүндө: Za'amallazina kafaru an la yub'atu qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Kafirlar айтышат экен, кайра тирилүү деген жок нерсе. Мына азыр анча-мынча ыйманы алсыздар, дүнүйөгө азгырылып калган мусулмандар, кайра тирилүү билбейм, барбы жокпу, кээде молдолор айтып атышат го эми. Өлүп чирип кеткенден кийин, мына карачы. Капырларга алар менен итак эле алардын сөзү ошол. Куранда айтып койду. Кайра тирилүү андай жок. Лейюба. Алла Куранда айтып атат, пайгамбарда кул деди, айткын деди. Бала, эмне үчүн кайра тирилүү жок экен, а? Ва робби, робума ант деп айткын. Касам ичем деп айт. Робума касам ичем деп айт. Латуб'атунна, силер сөзсүз тирилесиңер. Силер сөзсүз тирилесиңер. Мага айтып атат, сизге айтып атат. Ата-энебизге айтып атат, чоң аталарыбызга, чоң энелерибизге айтып атат. Бардык жет атабызга айтып атат. Силер сөзсүз тирилесиңер. Сумма латунаббаунна бима амилтум. Тирилүү. Андан кийинки маселе оор. Кийин кылган амалыңардын кабарын аласыңар. Кабардар болосуңар. Силерге канча жашоо берди эле, ошол жашоодо эмне иштерди кылдыңар? Бардыгын айтып беребиз. Ким түндөсү эмне кылды? Эч ким жокто эмне кылды? Подвалда эмне кылды? Сапарда, асманда, сууда, тоодо, токойдо эмне кылды? Бардыгын айтып беребиз. Периштелерге жаздырган, алардын бардыгы тактап туруп, ахиретке жиберип койгон, полностью. Видеокамерадан күчтүү видеокамера бар. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла өзү көзөмөл, периштелер көзөмөл, жер күбө, өзүңүздүн денеңиз өзүңүзгө күбө, качып кутулуу мүмкүн эмес. Өзүңүзгө кантип каршы чыгасыз? Тил сүйлөйүн дегенде тилге мөөр басылат. Токто, кол сүйлөсүнчү дейт. Таразадан алдаганбы, алдаган эмеспи, кол сүйлөсүн. Бычак кармаганбы, кармаган эмеспи, кол сүйлөсүн. Паракорлук кылганбы, кылган эмеспи, кол сүйлөсүн. Арам жегенби, жеген эмеспи, уурдаганбы, уурдаган эмеспи, кол сүйлөсүн. Бирөөнү өлтүргөн эмеспи, кол сүйлөсүн. Аттыбы, уу бердиби, кандай кылдыбы, кол сүйлөсүн. Пут сүйлөсүн дейт, ошол жака басып барган. Токтоп тур, пут сүйлөсүн дейт. Каяка качабыз, каяка барабыз. Ошондон улам ушул айтылып аткан максат эмне? Туган баарыбыз такыбалыкка келели, арамды таштайлы. Арам сүйлөгөндү таштайлы. Арам ишти таштайлы. Арам амалды, арам ойду, арам каалоону таштайлы. Бул биздин жашообузга бакыт алып келбейт. Бул биздин жашообузду кооздобойт, кабырыбызды нурлабайт, ахиретте жүзүбүздү жарык кылбайт. Ыззат бербейт бул бизге. Ошон үчүн тугандар, мынакей. Ошо Алла субханаху ва таала айтып атат пайгамбарыбызга, тили менен айткын. Эмне үчүн кайра тирилбейсиңер? Робума ант деп айткын. Силер сөзсүз кайра тирилесиңер, андан кийин тирилгенден кийин эмне болот? Дальше эмне? Сумма латунаббауна бима амилтум. Мына сөзгө көңүл буруң.
Эмне амал кылдыңар го? Балагаттан өлгөнгө чейин. Ошонун бардыгын кабарын беребиз dedi. Allah ve zalike anallah yasir de koydu. Bu Allah'a ayabay жеңил. Кыйын эмес да. Мен азыр 10 жыл мурда эмнелердим кылган унутуп калдым да мен. Билбейм, сиздер унутсаңыз керек, эсте бар канча сиздер. Баарыбызды унутуп калдык да. Бирок Алла Таала аны унутпайт да. Ahsahullah ve nasu vallahu ala kulli şeyin şahid. Mücadele suresi. Adam balası unutup kalады eкен. Allah Taala eseptep, taktap, saktap koygan. Allah her bir nesege özü kübe. Aytıp koydu munda. Ошон үчүн Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Кандай жашасаңар, ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр, ошондой тирилесиңер. Кандай жашоо? Жашоо бир эле жол берилет турганда, буну күлкү, тамаша, арам, ахиреттен бекапар болуп, Алланы тааныбай, акысын бербей, пайгамбарыбыз тааныбай, акысын бербей, андай ал үчүн берилген жок бул жашоо. Өтө баалуу. Өтө баалуу бул. Bunun bası yok bul жашоонун. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, баарыбыз туугандар, бүгүнкү күн эмес, азыркы сааттан баштап Алладан сурайлы дагы оңолууну баштайлы. Оңолуп атсак дагы, аракет кылып атсак дагы жаңылайлы. Ya Allah деп, ниеттерди жаңылайлы, ишенимдерди жаңылайлы, бекемдейлі, оңдойлу, амалдарыбызды оңдойлу, ой пикир, көз карашыбызды оңдойлу, ишенимдерибизди, мүнөздөрүбүздү, ортодогу мамилелерибизди оңдойлу. Бирибиз менен кандай аласа бересебиз жокпу? Карыз алып качып жүргөн жоксузбу? Же аркасынан ушактап жүргөн жоксузбу? Же айыбын издеп жүргөн жоксузбу? Арам нерселерди автоматически токтотойлу. Өзүңүз ойлоңуз. Өзүңүз өзүңүздүн жүрөгүңүзгө суроо берсеңиз, менин ушу сүйлөгөнүм Аллага жагабы, жакпайбы? Менин кылган ушу амалым Аллага жагабы, жакпайбы? Жүрөгүңүз точный ответ берет сизге. Туура же туура эмес деп жүрөк адамды алдабайт. Мынакей туугандар. Ошон үчүн мынакей иман менен даярданабыз, жакшы амал менен. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала ушуну бир топ жерлерде эскерткен. Ар кандай далилдер менен, кескин, өтө бышык, бекем далилдер менен кайра тирилүүнү Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала далилдеп айтып берген. Укмуш кылып айтып берген. Бул адхар мина шамс, күндөн дагы жаркыраган ачык нурлуу акыйкат бул. Күндөн дагы. Азыркы караңгы эшик. Мынау биздин светтер канча жарык кылат билбейм, караңгы. Бирок күн чыкканда бардык свет жолдо калат да туурабы? Алла Тааланын жарыгы кандай экен? Андан дагы кайра тирилүү күндөн дагы ачык. Буга грамм шектеле турган эме жок. Эми эмне болду дебейсизби? Күн сайын турганда, күн сайын жатканда мен кайра тирилем деген ишеним менен, сезим менен, түшүнүк менен жашайлы. Максат ушу. Кур'ан-ы Каримдин аятын окуп берем сизге. Бирок алдына ала кыргыз өзүбүздүн тилибиз менен түшүнөйлү айтып атканыбыз ушул. Сизге жагабы, жакпайбы, каалайсызбы, каалабайсызбы? Бул акыйкат да. Акыйкат бул. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Ne деп атат? Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Мына ушундан кийин силер баарыңар сөз сөйлөсүңөр. Демек Алла Таалам адам баласын этап менен жараткан. Атанын белинен чыккан бир тамчы суу эненин жатына келди. 40 күн суу болуп турду. Бир тамчы суу. Эч кандай кан жок, эч кандай сөөк жок, эч кандай баш жок, эч кандай мээ жок, эч кандай сезим жок. Жөн эле 40 күн суу бойдон эле турганбыз. Андан кийин процесс жүрдү дагы, канга айланды. Кийинки 40 күн. Буну нутфа деп коет, буну алака деп коет. Канга айланды. Процесс кетти уже. Суудан канга айланды. 40 күн дагы ушинтип канга айлануу процесси жүргөндөн кийин, андан кийин чайнала турган этке айланып атат. Алланын кудуретин карап туруңуз эми ушуну.
Ушул акырын этап менен келип уже буга кандай каш керек, кандай баш керек, кандай чач керек, кандай өң керек, кандай көз керек, кандай өпкө, кандай боор, бөйрөк керек, кандай тырмак, сөөк, нервтер, сезим органдарын акырын берип 120 күн дегенде 40 3 жолу 40 кошкондо канча болот? 120. 121 күнү буга жан үйлөп атат. Ошол муштумдай болгон этке не үйлөп атат? Жан үйлөп атат. Демек 121 күнү толук кандуу ошол муштумдай болгон этке жан орношту да. Периште аркылуу Алла Таала үйлөтүп, толук кандуу уже жан. 120 деген 4 ай болот. Канча ай болот экен? 4 айда 4 нерсени жаздырып койгон. Ажалу. Жазып койгула бунун ажалын. Бул жарык дүйнөдө канча күн жашайт, ошону жазып койгула деди. Пока дагы бир 5 айдан кийин дүйнөдөн буяка чыгат да, бул дүйнөгө келет да, эненин ичинен чыгат да. Ошого чейин уже жазылды. Бул дүйнөдө 1 күн жашайбы, же 1000 күн жашайбы, же 1000 жыл жашайбы? Жазып койгула деди. Жазып койду. Меники жазылган, сиздики жазылган. Ар бир адамдыкы жазылган. Андан 1 секунд период назад болбойт. Фаида жа ажалухум ла ястахируна саата ва ла ястахтимун. Вактысы келдиби? Ал нары бери жылбайт. Аны бүткүл дүйнө биригип сактап кала албайт. 1 саат өмүр бере албайт. Искусственный дыхание кылып 1 саат. Ошо Алла Таала жазып койгон, искусственный дыхание кылып 1 саат узартат деп. Аракет кылышат. Аны жазылган нерседен болгон ешким качып кете албайт. Экинчиси рызкуху, ырыскысын жазып койгула деген. Канча ырыскы жейт? Жазып койгула. Үчүнчүсү амалын жазып койгула dedi. Бул дүйнөгө келип не амал кылат? Жыгач усталык кылабы, сантехниканы кылабы, электричество кылабы, эл башкарабы? Келип не кылат өзү бияка? Не иштерди кылат? Улак чабабы, волейболчу болобу, не болот өзү? Сүрөтчү болобу, күрөшчү болобу? Амалын жазып койгула. Төртүнчүсү Саид ам шакый, бактылуубу же бактысызбы? Анысында ошо жазып койгула dedi. Ана. Ошо менен Алла Таала буга питание берип, сезимдерди күчөйтүп акырын мүчөлөрүн толуктап 9 айында, мына көбүнчө 9 айда эне төрөйт. Анан Алла Субханаху ва Тааlanын буйругу менен кел деди. Ва аммас сабила яссара. Силер бу дүйнөгө чыга турган жолду жеңил кылып койду дейт. Эне көтөрдү, кыйналды, тияк болду. Алла Субханаху ва Таала айтат: "Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум." Өзү Алла силерди чыгарды. Алланын кудурети, Алланын мээрим күчү силерди чыгарды. Энеңердин ичинен. Силер өзүңөр эле мынтип чыгып баса берген жоксуңар. Токтоп, мен мындай чыгам, путум менен чыгам, башым менен чыгам, каалагандай чыгам. Токто. Валлаху ахраджакум дейт. Алла силерди чыгарды. Мин бутуни уммахатикум. Энеңердин ичинен Алла чыгарды. Ла та'ламуна шай'a. Ошо дүйнөгө чыгып келдиңер го, эненин ичинен чыктыңар го. Ошондо апаңарды тааныбайт энеңер. Тааный белеңиз. Ойлонуп көрсөңүз. Арабыздан анча-мынча тааныгандар барбы? Апаңды тааныбагандан кийин атаң какой там тааны? Атаң каякта жүрөт сени? Апаң төрөп атса роддомдо, ошону тааныбасаң сен атаңды тааныйсың. Бул атаң, бул апаң деп сага ким айтты? Ал илим бизде жок болчу. 1 айда деле жок эле, 2 айда деле жок. Даже сен өзүң тааныбайт элең да. Өзүң тааныбайт элең. Кайсы улут, кайсы уруу, өңү башың кандай? Кийин биз күз күнү көргөндө анан өзүбүздү тааныдык. Мен ушундай турбаймынбы депчи. Чынбы? Ачын тааныбайт элек да биз өзүбүз. Даже сизче бир канча ай, билбейм, канча жылга чейин уулсузбу, кызсызбы өзүңүздү билбейт элеңиз да. Биле белеңиз. Туулганда эле билип алдыңызбы, уул экенсиз.
Bular bildi bardығы sүйінде, уылды болды. Апка екі қойды сой бияқтан, ақиқа. Жоса машалла қызды болдық, үйге барака келді. Апка бір қойды сой, ақиқа. Biz her gün ойлап көрші, қачан өзін уыл екенін білгенсіз? Қачан уыл екеніңізді білдіңіз? Қанша жашта? Алла айтады, ла та'ламуна шей'a. Сіздер өз ешнәрсені білбедіңдер дейді. Ошондай авалда эненин içinden Allah Taala айтады, мен сіздерді шығардым ғой дейді. Ваджа'аллакум сам'a. Эненин içindечи сіздерге ең керектүү нерсе бұл дүниеде құлақ еле, ұққанға құлақ бердім дейді. Вал абсара. Сіздерге ең керектүү нерсе бұл дүниеге келгенден кейін көргенге көз бердім дейді. Вал афида. Сіздерге бұл дүниеде ең керек нәрсе әрбір секундта керек. Көз менен чи, құлақ әрбір секундта керек емес. Мысалы, мен мына қылсам деле ештеңе болбойт мен. Кішкене сабыр қылып тұрам да. Көзді көрбейді, ештеңе емес. Bir saat mesela жоқ, bir күн деле. Бирок жүрөктү 1 минутка токтоса болобу? Токтоп турбайлы өзү, кандай эле? Мүмкүн эмес. Вал афида. Жүрөк бердим мен силерге эң керектүү нерсе. Ушул үчөө илимдин булагы. Болбосо башты бердим, чачты бердим, сөөктү бердим, терини бердим, кашты бердим. Бардыгын айтса болот, жарашат. Бир баарын эсептеп отурган жок Алла. Үчөөнү айтып койду. 3 орган. Көз, кулак, жүрөк. Эмне үчүн? Ушул үчөө илимдин булактары. Источник знаний. Бу дүйнөгө келип, сен эми билесиң да, мына от. Жақында hoş geldin. Buna darya. Düştün ağasın. Жаңа уже билим келіп отырдым. Уқтым да, 2 қосып 4 екенін. Ұқпасаң қайдан білесің? Біле беремін. Мынау қызыл, мынау көк, мына жашыл. Қайдан білесің? Бұл илимді қайдан таба алдың? Источник знаний. Жүректікі не дейсің? Марифат. Познание. Истины дейді. Haqiqatni bilib познание Allah. Жүрек үшін алды. Мына илим жүректе. Шын Алла Таала бердім дейді. Эмне үчүн? Лааллакум ташкурун. Бекер берген жоқпын сіздерге. Сіздер вообще жоқ элеңер. Этап процесстери менен сіздерди өтө этияттуулук кылып, кылдаттык менен төп келе турган. Улакты кайерге койдук. Көздү кайерге койдук. Бирөөсүндү алдыга, бир аркасына коюп койсом эмне болмок? Бир колуң узун, бирөөсүн кыска кылып койсом эмне болмок? Бир кулагыңа арашандыкындай кылып, мында 20 кылып, бул жагынан бир кичинертип, бир 2 сантиметр кылып койсом эмне болмок? Жарашыктуу эмес да. Бир путу узун, бирөө кичине болуп калса, жан кыйналат электе. Жандай эмеспи? Алла Таала айтып атат: "Я юхал инсан, ма гаррака би раббикал карим, аллади халакака фасаввака фаадалак." Ай суратин ма шаа раккабак. Ey insan, senin берешен, жоомарт, ушундай бере турган робуңдан кайсы нерсе сени алдап койду? Ал сени өзү жаратты эле го. Сени жөн эле жаратпастан төп келтирип, бардыгын симметричный кылып, тең салмактуу кылып, жарашыктуу кылып, Аллах ушундай кылып сени түздөп курады эле го дейт. Вараккабак, өзү Алла каалагандай сени тур кураган. Эми бүгүн сен келип алып ошо жараткан Аллага каршы чыгасыңбы? Ошо ааламдын кожоюнуна, сени жаратканыңа. Мынантип Алла Таала бизге сабак берип атат. Мен бекер берген жокмун ушулардын бардыгын. Лааллакум ташкурун. Мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар. Шүгүр кандай? Жараткан Алла Таалага рахмат айтып, Аллага баш ийип, Алланын өкүмүнө каршы чыкпай, жашооңорду өткөрө берсиңер. Мен ушу максатта силерге көз, кулак, жүрөктү негиз кылып, бардык мүчөлөрдү жалпы кылып бердим силерге. Эми bundan кийин балалык кези өттү, жаштык кези өттү. Келип карылык, анан кийин ушу алсырап, бүрүшүп. Эми акырын дүйнөнүн кете турган учур келгенде Алла айтып атат: "Сумма иннакум ба'да залика ламайитун." Эми өтөсүңөр эми. Эми калып калбайсыңар. Учур келдиби? Кетиш керек. Буну ташташ керек. Ошону таштай аласызбы, таштай албайсызбы? Тиякта бир нерсе даярбы сизге? Тияктагы жөнөткөн
Сизди күтүп ала турган нормальный эле нерселер барбы? Ошон үчүн айткан, кабырга барарда, кабыр сиздин амалыңыздын сандыгы. Арабтын акын алым айткан экен. Я ман бид-дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал вал мауту яти багтатан вал кабру сандуқул амал. Дүние мен алектенип, башын көтөрбөй койгон адам. Узун үмүт алдап койгон адам. Bir карап койсоң бияка, өлүм капысынан келет. Кабыр амалыңдын сандыгы. Кабыр амалыңдын сандыгы. Бул жакта эмне амал кылсаң, кабырдагы барып сандыктан таап аласың. Жалган сүйлөп, алдап, арамкор, аферист, бузуку, эл бузар, Кудайдан жөө ачкан, кыянатчыл, зынакор, сүткор, ошол менен кабырда ошого жараша таап аласың. Эмнени эксең ошону аласың. Будайды егип арпаны күтпө. Коон эктиңби, коон аласың. Дарбыз экпи, оруп албайсың. Эмнени бу дүйнөдө эксең, тияктанат. Ад-дунья мазраатул ахир. Дүние ахиреттин эгин зары. Дүние ахиреттин эгин зары. Акыйкат деле ошолда. Күрүч эксең күрүч аласың. Будай эксең будай аласың. Тикен эксең тикен аласың. Тикен эгип анан будай күтүп отурсаң, жок. Мына кетип калгандар. Эмне дейт? Сумма иннакум яуман кыямати тубасун. Өлгөндөн кийин эмне болот десе, андан кийин кыямат күнү кайра тирилесиңер. Мына экен. Кыямат күнү кайра тирилесиңер. Кимге Алла баягы айтканыбыздай канча жашоо берсе, бирөө 20 жыл жашайт, 30 жыл жашайт, 40, 50, 60, 70, 80, 100 жыл жашайт. Канча Алла өмүр берсе, ошончо жашайбыз. Бул биздин колубуздагы нерсе эмес. Биздин ыктыярыбыздагы, биздики андай эмес. Бирок биз билебиз, Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Качан өлүү боюнча эмес, кандай өлүү боюнча. Качан өлөбүз? Буну Алладан башка эч ким билбейт. Кандай өлөбүз? Биздин ыктыярыбызда. Жакшы жашап, тооба кылып, эч кимге жамандык кылбай өлөбүзбү, же бирөөнүн акысын жеп, бирөөнүн көз жашын агызып, кордук, ушундай кылып. Бул сизде. Намаз окуп өтүп өлөсүзбү, же намаз окубай өлөсүзбү? Ал эми сиздин тандооңузда. Сизге ушул берилген, ушул сыноо. Бирок билиңиз, сумма иннакум яуман кыямати тубасун, кийин силер кыямат күнү сөз кайра тирилип келесиңер. Кабырдан кадимкидей чыгат. Кабырдан ушу адамдар жатат го, ушулар чыгат ушундай. Алланын буйругу менен. Ошого Алла Таала мындай бизгече үлгү катары мына бак-дарактарды көргөн. Бир урукту үрөндү эгесин, чыгып атпайбы кадимкидей. Өзөгү чыгып атат, тамырлап атат, бутактары кетип атат, жалбырактары, мөмө жемиштери. Кодом ушундай жерге эгилген адамдын көпчүгү. Не деп коет көпчүктү кыргыздар? Чаң? Мына ошол жерде флеш карта бар. Эмне бар? Ал эч жоголбойт. Тик салат, эшмат ташмат чыга берет. Бардыгы эмне кылганың бардыгы ошол флеш картаңда бар. Мурда бунучу түшүнбөйт электе, азыр флеш карта бар түшүнүп калдык да. Ушу кичинекей флеш карта бир библиотеканы киргизип койсо болобу? Болот. O чыпыга бир библиотека, бүткүл дүйнөнү киргизип койсо болот. Сиздин бардык амалыңыз флеш картада болот. Көпчүктөп кайра тирилтет. Алла субханаху ва тааля. Wa huwa alladhi yabda al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Birinchi Allah өзү жаратты шунун бардыгын. Сууну дагы, асманды дагы, жерди дагы. Түндү дагы, күндү дагы, караңгылыкты, жарыкты дагы. Биринчи өзү жаратты инсанды дагы. Summa yu'iduhu, кийин өзү кайтарат Алла Таала. Кайтарып жаратуусу Алла Таалага жеңил. Мына жерде айтып атат да, wa huwa ahwanu деп коет. Араб грамматикасында исм тавзил деп коет, мунучу жеңилирээк деп которулат да. Ал биздин акылыбызга жараша айтып атат, адам баласы жоктон бир нерсени бар кылганга караганда, барды жок кылып кайра бар кылып коюу жеңилирээк да бизге. Болбосо Алла Таалага экөө тең жеңил. Айырмасы жок жеңил.
100 жыл мурда жок элек. Мыналар эч нерсе жок эле. Алла Таала жоктон бар кылды бизди. Азырго биз барбыз. Эми ушуну бизди жок кылып эле кайра бар кылып коюп Аллага эмне кыйын? Ал жоктон бар кыла алганга кудурети жеткен. Барды жок кылып кайра бар кылып коюу чепуха. Ошон үчүн бекем ишеним болсун жүрөгүбүзгө. Ушу ишенимди алып келейди. Алла Таала мени жоктон бар кылдыбы? Азыр мен бармын. Канча жашайм өзү билет. Өлүм берип, кыямат күнгө чейин дагы барзакта канча турабыз, Кудай билет. Андан кийин кайра тирилтет, ага эч кыйын эмес. Алланын алдына барабыз. Кама бадаукум таудун. Кандай Алла Таала силерди баштан жаратты эле го, кудум ошондой кайтасың. Өзгөрүүсүз, кудум мына өң менен, ушул өң менен. Ар бир клетка өзүнүн жайында. Куранда Алла субхана ва таала ушуга чейин айтып койгон. Бармактар кандай болсо ошондой. Фала уqsimu bi yawmin qiyam. Uqsimu bi nafsil lawwah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idama bala qadirin ala an nusawwiya banana. Allahu akbar. Kıyamet. Sure var. Ne deydi Allah subhanahu wa ta'ala? Anti çöğüt kıyamet. Nafsul lawwama deydi. Adamın nafsinin etapları var bu dağı. Baştalgıç. Nafsi bardık adamın berilgen nafsin. Al olsa ammara. Nafsi ammara da koy. Türkiye nafsi ammaratın bir su jamandığa buyurat da. Ana oşo kim oşo nafsine karşı iştep meynet kılsa anıkı lawwamaga ötet da. Kanday? Kılganına pışayman jeyt, kılbay koyganına pışayman jeyt. Жақсы iş kılbay koydu, pışayman jeyt. Jaman iş kılıp aldı, pışayman jeyt. Lawwama degen ушундай. Ana dağı meynet kılıp öre turgan bolsa nafsi menен күрөшүп, anıkı mutmainnaga чыгат. Allah'ın hükmüne atkanda rahatlana başlaydı. Aramdı taşlaganda rahatlanat. Adamlar aramdı kılıp rahatlansa bul tahajjudda rahatlanat. İbrahim Adham aytkan go, rahmatullahi aleyh. Егерде мен tahajjud namazımdın rahatın moğol badışalar bilgende kılıçı menen men menen soğuşup oşan almak deydi. Просто алар билбейт дейт, bu tahajjudda rahаты кандай экен. Кандай болгон чакта да мына жерде Алла Таала айтып атат. Не деп атат? Ey, bizler kayra tiriltebиз. Barmaktарыңар кандай болсо, кудду ушундай печаты менен кайра тирилтебиз. Алланын кудурети ушундай. Жок болуп кетти, күйүп кетти, чирип кетти. Бул биздин акылыбызда эле. Рух кетет, жан. Алла субханаху ва таала кайра кайсыл жерде болсо ошону топтойт. Чачырап кеткен болсо да. Өрттөп күл кылып туруп, океанга, шамалга менен чачып берсеңиз дагы Алла Таала кыямат күнү бир буйрук берет, бардыгы келет. Буйрук берет Алла субханаху ва таала. Жаны каяктан болсо ошого сал, издеп барып туруп жан ошого кирет. Анан ошо менен анын барат. Алла Тааланын алдына барганда кандай барат дебейсизби? İmanlı adamlar, takvalı adamlar alar, sıylı delegat katarı var. Kitaplarda gelet. Ulu mini parat deydi. Ulu mini parat deydi. Yüzleri jarık, ulu mini parat deydi. Konoqqa ketip kanday barat, kudum uşunday barat. Günökörler kanday barat. Alar savalı barat. Periştenin arkasından sağ yüzü kapkara. Uşul жатқан жерімізден ким тирилтти деп өкүргөн, бакырган бойдон барат. Алдымдагы көр тамаша эмес та. Кыямат күнү. Кыямат күнү ар бир адамды Алла Таала дозоктон өткөрөт. Ар бир адамды. Айтып койгон Алла Таала. Сөз өтөт дейт. Сөз өтөт. Имандысы өтүп кетет. Иманы жок түшүп калат. Peygamberler de ötüp, peygamberler de ötüp. Dozoktun üstünü mü? Üstünü. Gebirde de mesela varidu hadi geni giret degeni. Gebirde de ötöt degeni, ekoten. Bırak peygamberler, imandılar, sıddık, salihin, oliyalar girgende dozok muzdap kaladı. İman güzel. Spokojno ötüp edilgen. Uşağa çeyin giret rivayetlerde. Muzdap kaladı. Başkalarının vardı şunun içinde kaladı. La ilahe illallah.
Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresinde Allah Teala mınday deydi. Ba'daudu billahi mineşşeytanirracim. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf bu tamga maniden ajragan, bölüngen, Allah gana bilet bunun manisin. Mufassirinler bol jolda aytkan kaf degen kalp ve Kur'an. Bul kaf degen paygambarımыздın kalp, jüregi. Allah Teala aytып atat, mınake paygambarımыздın jürегini öç. Vel Kur'anil Mecid, ant ulu Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim'ge ant dep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulu Kur'an'a ant. Kafirlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dı qaysı negizde jalganга çıkarıştı. Bel acibu en ja'ahum munzirun minhum faqala el-kafirun hada şey'un acib. Yok, bürok alar taң kalıştı. Özlerinin arasından eskertүүчү geldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam adam zatından ele, Araplardan ele, eskertet ele, Allah'ın azabından korkutat ele, merim menen korkutat ele. Oşondoy gelgende bular taң kalıştı. Faqalal kafiruna hada şey'un acib. Andıktan kafirler aytıştı. Bul nerse öte taң kalıştı go. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bürödön жазганды үйрөнгөн эмес, bürödön okuganды үйрөнгөн эмес. 40 yaşta ушундай сөздөрдү сүйлөй баштады. Allah Teala'nın düşürgen Kur'an-ı Kerim жеткире баштады. Алар 40 жаш пайгамбар ошолор менен чогуу жашаган. Алардан өзүнчө жашаган жок, аралашып жашаган, коомчулук менен чогуу жашаган. Баары билет эле пайгамбарыбыз өмүрү бирөөнү алдаган эмес, кыянат кылган эмес. Меккенин бардыгы чынчыл, аманаткөй деп айтат эле пайгамбарыбызды. As-Sadiq al-Amin деп бардык маселелерге пайгамбарыбызга келчү. Пайгамбарыбызга жана бирөө дагы сөмөйүн көрсөтпөй айта алган эмес эч нерсе. Пайгамбарыбыз өздөрү айтып атпайбы? 40 жыл мен силерге жалган айтпай, эми жалган айтам силерге. Өзүм үчүн мен жалган айтпай, эми Кудай үчүн мен кантип силерге жалган айтам? Бирок ушундай сөз айтып алып келди бул. Аида митна ва кунна турабан далика рожун баид. Айтат. Эмне качан биз өлүп жана топурак болсок, кайра бизге жашоо берилеби? Кайрадан биз тирилебизби дейт. Мына ушуну шектер ушерде болот да. Өлгөндөн кийин топурак болуп калсак, Пайгамбарыбыз Мухаммад Алейхиссалам айтып атат, силер тирилесиңер деп атат. Булар эми ушуга таң калып айтып, эмне кайра биз тирилебизби дейт. Далика рожун баид. Бул акылдан өтө узак нерсе го деди. Акылга сыйбай турган нерсе. Риваятларда келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошо кафирлардан бирөө келип, адамдын сөөгүн, өлгөн кишинин сөөгүн, чирип калган сөөгүн алып колуна укалап үйлөгөнгө чейин, "Эй Мухаммад, сен ушул сөөгтөн, чириген сөөгтөн кайра тирилтет деп айтасың" деп. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде аят чыгат, айтып кой. Ушу сөөгтү башында ким жараткан? Ошо кайра тирилтет. Жоктон сөөгтү баргыла алган, азыр сөөгтөн адам кайра тирилтип койгонго эч кандай кыйын эмес. Айтып кой. Алгач ким жаратса, ошо кайра жаратат деп айтты. Код алимна ма танқусул арду минхум ва индана китабун хафиз. Жер алардын дене мүчөлөрүн жеп азайтып атканы Алла Таала айтат. Бизге маалым дейт, билебиз дейт. Ал 100 жыл мурда коюлгандардын кабырда эмнеси калды билесизби? Эң биринчиче адам мен барып акырын чирий баштайт го. Биринчи адамдан кете турган нерсе көз. Көзүнтүп эле куюлуп эле чыгып калат экен. Биринчи канча убакыт өткөн. Анан ички органдар, жумшактар бар го, жумшактар. Тил, пил, ички органдар. Ошон үчүн кээде кабырларда адамдын башын жөн эле сөөгүн эле көрүп каласың. Баштын сөөгү. Анча-мынча кабыргалар деле жок болуп калат, башка кол сөөгтөр, жука сөөгтөр кетет дагы. Жамбаштын, сандын, мындай катуу сөөгтөр, бир топ убакыттан кийин анан кийин жер жейт да. Бул да порядок менен жейт. Акырын, чач-пач, башкалардын баары кетет. Акырын. Ошого айтып атат Кур'анда Алла Таала. Код алимна
ma tanqusul ardu minhum. Biz konkretne bilemiz deydi. Öte жақсы bilemiz. Jer alardın dini müçelerin azaytıp atkanın deydi. Tanqusul ardu minhum azaytıp atkanın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabalar duagında soru bergende. Ya Resulullah Peygamber sözü men sizlerden salavatыңарга жооп берем деп атса, сіз өлгөндөн кийин деле ушу биздин салаватыбызга жооп бересизби? Салават айтсак, салаватыбызга жооп кайтарасызбы? Пайгамбарыбыз айтты: ооба, Алла Таала пайгамбарлардын денесин жерге жегенге арам кылып койгон дейт. Пайгамбарлардын денесин жер жей албайт экен. Себеп жегенге арам экен. Al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Hadis. Peygamberler, alar tirüler kabırlarında namaz okup atacak deydi. Deydi? Namaz okup atacak. Bunday mildettүү farz namaz emes. Al dedi taabbudi, talazzuzi. Rahatlangan namaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de sahih hadisinde gelir. Peygamberimiz Miraç'a ketip atkanda, Kudus'a jakындап kalganda, Aksa'ga jakın, Palestinaga jakындап kalganda, sol jakta kızıl döngse oturat eken, Musa Peygamber'in kabırını gördüm deydi. İçinde Musa Peygamber turup namaz okup atıptır. Oturup emes, kanday? Turup namaz okup atkanın. Olsa Musa Peygamber kança jıl boldu Peygamberimizga çeyin. Tavrat kitebi түшкөн, bereli 3000 yıl anda bolsa керек nara. İsa Peygamber menен Muhammed Peygamberimizin ortasında 600 yıl ötüp. İsa Peygamber Bani İsrail'deki en akırkı peygamber olup. Musa Peygamber menен İsa Peygamber'in ortasında alımlar aytışat 1000 peygamber kelген. Al uçuda bir top peygamberler gele öğretiledi. 3'ten, 4'ten, 5'ten, 6'dan her kanday. Peygamberimiz kelgende jok başkanımız. Kanday olбасын тугандар, мынакей булардын сөздөрүн караңыз. Allah Teala ne diyor? Allah mınday diyor. Jer alardın dini müçelerin jep azaytıp atkanı bizge malum. Ve indana jana bizdin aldığımızda kitabun hafid bardık nerseni saktap koygan kitap var deydi. Bardık nerseni saktap koygan kitap var. Oşun için oylu menin sözüm ayaka saktalat. Menin kılgan amalım, kadamım. Her bir amalga tuğandar Allah'ın aldığında ordu var. Allah Teala'nın ardında жақшы amaldın sıylığı var. Жаман amaldın cazası var. Her birine. Bizdin жылмайып койгонубуз текке кетпейт. Күлүп койгонубуз текке кетпейт. Башына сылап койгонубуз текке кетпейт. Жөн эле ашхаду тилибизге айтканга ашхаду алла илаха иллаллах өзүнчө сооп, кол менен көрсөткөнүбүзгө өзүнчө сооп. Бирөө айтты эле мечит каякта деди, кол менен ушуга сооп берет. Унчукпай эле деп койдуңуз. Я. Мынакей. Бирөө намаз окуп алайынчы деди эле, унчукпай эле мынтип койдуңуз. Кирип окуй бер деген да, эмичи? Жочко чайнап аткансызбы, же билбейм, зикир кылып аткансызбы билбейм, бирок мынтип койдуңуз да. Ошо окуганына сизге сооп жазылат. Бирөөгө атка мингизип койсоңуз, сооп жазылат. Камчысын алып берип койсоңуз, сооп жазылат. Бардык нерселерге. Жакшы эле нерсе, пайдалуу нерсе болсо болду. Суу берсеңизчи, сооптун тагында каласыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, суу бар жерде суу берип койсоңуз, bir kuldu azat kılgандай сооп аласыз. Суу жок жерде суу берсеңиз, өлгөн адам тирилткендей сооп аласыз. Суу берип койгон эле. Арыктан эле суу берип койдуңуз. Үйдө крандан эле суу чечпи деп эле конок келип калды, бир суу берип койдуңуз. Сразу есть кулду азат кылган соо. Мына. Кандай деген болсо. Эми караңыз. Сиз каалайсызбы сизге мечитке келип отурабыз азыр, а? 70 000 периште сизге дуа кылсын деп каалайсызбы? Барыбыз каалайбызбы? Анда мен бир дуаны айтайын, ошону жаттасаңыздар айтайын. Болбосо кийинки сабакка калтырайын. Айтайлы? Сахih hadis. Жөнөкөй hadis эмес.
Бирок сизге 70.000 периште истихбар кылат. 70.000, 7 эмес. 70.000 киши эмес, 70.000 алым эмес. 70.000 кары эмес, 70.000 периште. Абу Саид Худури радıyallahu anhudan rivayet, bu sahaba. Айтат: "Сami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den мындай деп айтып жатканын уктум дейт. "Man kharaja min baytihi ila s-salah." Kim үйүнөн чыкса намазга. Faqal, мындай деп айтса: "Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilin aleyk ve bi haqqi mamshaya hada." فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. رواه ابن ماجه وإسناده Hasan. Allah da uşu duanı okusanız, kim үйүнөн çıkkanda uşu duanı okusa, үйүнөн meçitke çıkkanda, Peygamber aytты, үйүнөн meçitke çıkkanda. Man kharaja min baytihi, kim үйүнөн çıksa ila sola meçitke. Anan uşu duanı okusa, Allah özünün rahimi menen yüzden etken bugaç. Allah akbalallah ileyhi bi vecihin. Allah Taala özünün kudreti menen, rahimi menen uşuga yüzden etken dağı, aga 70.000 perişte istiğfar kılат. Bunun kotarması kандай? Kotarması mınday. Allahumma inni es'aluka bi haqqi sa'ilin aleyk ve bi haqqi mamşaya hada. Ya Allah, men senden suranam. Senin suroçular var go. Dünyada kança Allah'dan suragan musulmanlar var. Kança degen. Oşulardan akısı menen. Oşulardan ortamçılıkka salıp tur suranam. Ekinci, men uşu meçitke baratkanımdın urmatı menen suranam. Antkeni men meçitke çıkıp baratam, jamandık kılış üçün emes, tekeverlik üçün emes, koca görsün üçün emes, riyakörlük üçün emes. Men meçitke çıkıp baratam, senin narazıçılığından saklanıp, razıçılığını izlenip, Allah'ım meni dozokton otundan kutkar, jana günölөрүмдү geçir, antkeni senden başka hiç kim geçir albayt degen dua. Boldu, şunu bir jattаңыз, meçitke gele jatkanda aytıp koyuң, 70.000 perişte sizge dua kılır. İbn Maja degen kitepte rivayet kılgan sahabanın atı Abu Said Huduri özü aytkan oşolda, o isnaduhu Hasan, bunun sanatı zayıf emes. Alsız hadis emes de, dostoverный hadis degen söz. Kep kayaktan kayakka ketip kaldık. Mel ve indana kitabun hafid. Allah Taala ne deyot? Bizden aldığımızda bardıq nerseni saktavachı kitap var. Bel kaddabu bil haqqi. Bирок алар капырлар акыйкатты жалганга чыгарышты. Lamma ja'ahum, kaçan alarga gelgende. Fahum fi amrin maric. Alar oşentip bir anlık emes işke düşüp kalıştı da. Hakikatlı жалганга çıkarıştı da. Afalam yanduru ila semai fawqahum kayfa banaynaha ve zayyannaha ve ma laha min furuj. Emne alar asmandı karabay deydi. Üstülöründögü asmandı fawqahum, üstülöründe asmandı karabay mı? Kayfa banaynaha. Biz kanday kurup koyduk deydi Allah Taala. Asmandı kanday Allah Taala kurup koydu. Karaç. Asmanda bir jaratan Allah asmandı. Ve zayyanna laha ve yazayyannaha. Cana biz anı kovuzlap koyduk. Asmanda Allah Taala ne menen kovuzlap koydu? Yıldızlar menen kovuzlap koydu. Karabay bu şunu. Hadi uşu savak albay dedi. Bunu giyme. Koca oyunu giyme. Uşunu vapşe kim çarattı şunu? Kim kaldı? Karabay bu dedi Allah Taala. Ve ma laha min furuj. Anda hiçbir cılçık yoktuğun karabay bu dedi. Asmanda bir cılçık da olasın mı? İçinde kıyışıklık var mı? Teşvik beşik var mı? Allah Taala aytadi bunu. Андай teşvik beşik yok. Cılçık yok asmanda. Şunu karabay. Kur'an aytadi. Bizge sabak berip atadi. Жүрөгүбүздү тазалап атат. Шайтандын азгырысын кагып атат.
Haqiqatda o'tirg'izib o'tadi. Qur'onning oyati bu. Val arda madadnaha va alqayna fiha rawasiya va ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Jana biz жерди жайып кенен кылып койдук. Карачы жерди кандай жайып койдук. Болбосо Алла Таала биринчи жерди жаратканда жер ордунан да турбай, ордунда турбай. Тербелип, кыймылдай берген да. Алла Субханаху ва Таала эмне кылган? Ва алқайна фиха равасия. Тоолорду казык кылып кагып салган. Ошондон кыймылдабай токтоп калган. Мына тоолор бар го? Ана тоо. Бuyakta дүйнөдө канча деген? Эверест, Меверест. Дүйнөдө канча тоо? Ошо тоолордун. Тем более биз кыргызстандыктар 94% тоо. Биз жакшы түшүнөбүз муну. Алла Таала титирегенде тоолорду казык кылып кагып койгон. Ошо тоо канчалык бийик болсо, түбү ошончолук. Түбү ошончолук. Азыр адамдар жерди казып канча километрге чейин барды билесизби? Ого, 7 кабат жер деп. Түбүнө эшип жетемен. Нары эч ким бара элек ал. Көп болсо 1 километрге чейин баргандар. 5 километрге чейин деп айтылат. Түбүнө. Да аррак бар болчу жол өткөз. Бара алабы? Жок, теше албайт. Аякта аскадан ал сени мынау Аллахумма салли ала Мухаммад. Не деп коет? Болот, сталь. Катуу неме болот го. Эч нерсе теше албайт. Күйгүзүп отурган адам. Алла Таала кагып койдук дейт тоон. Бир риваятта эсиме келип кетти. Караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, Алла Таала качан ушу жерди жаратканда, жер термелип турганда, анан тоо катуу экен да тоочу. Тоону кагып койгондон кийин термелбей калган. Тоодон дагы катыраак махлугуң барбы дегенде, бар. Алла жооп берип атат. Не десе темир дейт. Тоолорду темир кесип коет экен да. Меккеге баргандар бар эле билет. Тоолорду мындай эле аска тоолорду кесип-кесиптирип эле гостиница кылып атпайбы? Бүгүнкү күндө канча тоолорду деле биз алып алып дробилке тиякпай кылса болот го. Темир кесип. Темир андан күчтүү деди. Темирден да күчтүү махлугуң барбы деди эле, бар деди. От деди. От темирди эритип берет экен да. Отчу. Оттон да катуураак, күчтүүрөөк махлук жараткансыңбы деди. Ооба деди. Суу деди. Суу отту өчүрүп, күчтүүрөөк махлук барбы деди. Ооба деди. Шамал деди. Шамал сууну нары бериле чайпай берет экен да. Шамалдан дагы катуу күчтүүрөөк махлук барбы? Ооба деди. Адам баласы оң колу менен берген садаканы сол колу билбесе, ошол билет. Мындайча айтканда, калыс Алла үчүн ким садака берсе, азыркы айтылгандардын дагы эң күчтүүсү ушу экен да. Калыс Алла үчүн. Бул оң колу менен бергени сол колу билбей турган деген мааниси калыс Алла үчүн. Бирөө көрсүн, бирөө билсин, бирөө айтсын, бирөө мактасын, кызыктырбайт. Бар жиштирип койгоңуздар, пиктеп койгоңдар, көмүп койгон. Толук Алла билсе болду, жаратканым, сен разы болсоң болду. Ошондой кылган садака шамалдан, суудан, оттон, темирден, тоодон, жерден күчтүү экен. Тирмизинин риваятына келет. Мына эмне деп атат эми? Ва алқайна фиха равасия. Биз мына ошо жерди жайып кең кылып жараткандан кийин жерге тоолорду кагып салдык дейт. Орнотуп койдук. Ва амбатна фиха мин кулли заужин бахич. Жана ошо жерде Аллаху акбар. Кооз өсүмдүктөрдү жуп менен жаратып өстүрүп койдук дейт мына. Чаңдаштырат бардык эле. Чаңдабаса мөмөлөр болбойт билесиздер. Ар биринин жупу бар. Мөмө жемиштердин бардыгын жуп кылып койдук дейт. Кооз мөмө жемиштерди. Чекеден карасаңыз. Алла Таала айтат: "Ва амбатна", биз ошо жерден өстүрүп чыгардык. Силерге мына абадан капталдан алып келген жокпуз, жерден. Жерден өстүрдүк, жерден. Не үчүн? Табсирата ва дикра ли кулли абдин муниб. Табсира, көзүңөр менен көргүлө. Көрөгөчтүк кылып акылыңарды жүргүзү.
Ва дикра насаат үчүн. Кимге? Аллага кайткан ар бир пендеге. Эми Аллага кайтпаса, жүрөгү Алла Таалага, жаратуучуга барбаса, ага түшүндүрүүнүн кажети дагы жок. Текке кеткен убакытка набыр өзүң өкүнөт. Мынага ким насаат алат? Кайсы пенденин жүрөгү Аллага кайтса, ошо насаат алат. Ошонун жүрөгүнө Алла Таала акыйкат ашат. Ошого түшүндүрөт бул ааламдын кубулуштары, жүрүп аткандары, системасын ким башкарып атат? Алла ошого түшүндүрөт. Кимдин жүрөгү Аллага кайтса, инабат деп коет. Абду муниб. Жүрөгү Алла Таалага кайтуучу пендеге бул насаат, жана көрөгөчтүк, акыл эс, табсира, акыл эс. Куранда Алла субхана ва таала өтө көп айткан. Айтып келип турупчу, ана айтат да: "Фa'табиру я улил абсар." Акыл эси барлар, кичине сабак алгыла. Азмаз акылыңарды чалкап, ойлонгула. Лааллакум татафаккур, лааллакум тадаккур. Насаат кабыл ала турган жокпуз деп карагарда. Ва наззална минас самаи маан мубарака. Biz asmandan berekeli suyunu jağdırdık. Jamgırdıçı Allah Taala berekeli su деп aytkan. Ne деп aytkan? Jamgırdın susu bereke. Bunu jamgırdın susunu toplay alıp aytpayбызбы? Кээ бир шаарlarda эми баягы чаң болот дагы, jamgırdын суусу жаса ошо через чаң өтүп келип, адамдардын кийими кирип алып калат да. Ама тополордо түшкөн jamgırdын суусу бар го, таптаза. Jamgırdын суусундай таза суу жок. Булак, сулак, топо, асказо, мөңгү, сөңгү, чипуха бардыгы ошо jamgırdын суусуна. Ошолор келгенден кийин анан болгондор да. Негизги суу, берекелүү суу кайсы суу кене? Jamgırdын. Азыр мынаны караңыз, машалла, бул Арашанга чыгыңыз бул жактан. Кой ташка чыгыңыз. Мына күндө алхамдулилlah бүгүн мен азыр эле мына атым эле Кашка суудан келдим. Алла jamgырды берди, жапжашыл. Укмуш өстүрүп чыгарып салды. Tamam? Ne deydi mi? وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Biz asmandan berekeli suyunu düşürdük dedi. Jamgırdı jağdırdık. Berekeli. فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. Biz oşo arkulu baktardı, jaşıl baktardı, çöptörün barını östürüp atabız. وَحَبَّ الْحَسِيدِ. Oğurla turgan dandardı deydi. Budayı olsun, arpası olsun, gürüçü olsun. Ошолордун баарын өстүрүп атабыз дейт, асмандан түшүргөн суу менен. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Жана бийик дарактуу курмаларды. Курмага бардыңыздар да, Мединадан көрсөңүздөр көп эле финик. Карлик оймо неме деймиз да, мына алмалар бар го, бизде жүзүм-пүзүм ал жерден эле аласың го. Вишня, сишнялар жок, ал бийикте болот. Ушуну Алла Таала айтат, бийик даракты курмаларды дейт. Жана жыш мөмөлү катарлаш өскөн. Алар болсочу лахатал надит дегени жыш мөмөлү катарлаш. Курмалардыкы мындай да катар менен кетет да. Рызкан лил айбад, ушунун бардыгы не деп айтылат да? Пенделерге ырыскы берүүчү. Пенделерге ырыскы берүүчү. Аллаху акбар. Кара. Канча нерсени биз жеп атабыз. Алманы жеп атабыз, бирок бир ойлонбодук. Бананды жеп атабыз, бир ойлонбодук. Өрүктү жеп атабыз, бир ойлонбодук. Ушул канча Алла Таалам кандай кылды? Мандарини башкасы, кандай даамдары менен. Аллага сага шүгүр деш керек. Ва ахяйна бихи малдатан майта. Ошол жамгыр аркылуу асманда жамгыр аркылуу өлүк жерди тирилтик дейт. Өлүк жер кандай эле? Куурап калган, какырап калган, эчтеке өспөйт. Ошол жерди тирилтик. Мен бир Саудияга канча? Где-то бир 2014төн бир 18ге чейин жалган айтпайм. Көп каттап барып келип, баягы ажылык маселелери, умра маселелери. Жамгыр жаабай койгон күндөр көп болот да. Жылына бир жол жамгыр жаап коет, жолсо жок да. Жиддадан Меккеге, Мадинадан Меккеге жүрсөң, какырайган. Барды кум. Бирок төөлөр жүрө берет. Анчам чечкилер көрүп каласың. Жаныбар ошо күн ысык, 50 градус ысык, какыраган эч нерсе көрүнбөйт. Төө мурду мененче мындай кылып эле ошол түйүнөн бир ырыскы издеп чыгат да, жеп чыгат. Эми айтарым эмне?
Andan keyin 19-жылы жамгыр жаады. Жамгыр жаап, аябай көп жаады дагы. Барсак тоба кылдым, ошол биздин го жерден го түшүнөбүз чөп чыгат деп. Мен аларды вообще ойлогон эмесмин чөп чыгат депчи. Таштардын үстүнө чөп чыгып кетти да. Капталдардын моундарынан чөптөр, чөп шамал болсо ийилип жыгыла турган чөптөр ошого чейин барып калды. 30 сантиметр, 30 сантиметр, 40 сантиметр чөптөр. Ошо жашыл болуп кетти. Мынакей Алла субханаху ва таала айтат, өлүк жерлерди биз асманды жамгырдын берекелүү суусу менен тирилтебиз деп атат. Какырайып калган, как болуп калгандардын баары. Анан айта турган, кадаликал хуруч дейт. Эмне дейт? Кудду ушундай силер дагы кабырдан тирилип чыгасыңар деди. Ушуга алып келип атат да. Ушунун баардыгын Алла Таала бизди тарбиялап, далилдер менен, көзүбүзгө көрүп аткан мисалдар менен, карап атасыңарбы, күн сайын көрүп атасыңарбы кантип өсүп чыгып атат. Силер да ошондой эле өсүп чыгасыңар. Ошого окшош эле махлуксыңар силер. Жердин түбүндесиңер, жамгырды беребиз, көтөрүлөсүң. Кыямат күнү Алла Таалам жамгыр жаадыратат. Коюу дейт. Коюу жамгыр жаайт экен. Андан кийин Алла буйрук бергенде, баягы кабырдан ар бир кайсы жерде көмүлгөн болсо, ошол жерде чыгат экен да. Кадимкидей. Жерден өсүп чыккандай. Жандарды кое берет, бир үйлөйт, суур келип туруп, ар ким өзүнүн жанын таап алат. Башканын жанына кирбейт. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Тугандар, биз дүйнөгө сиз ойлобоңуз да, биз эле келдик окшойт депчи. Бизден башка толтура келип кеткен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөнүнө 1437 жыл болду. Почти 15 кылым. Пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар. Ага чейин канча пайгамбар келди дебейсизби? 120 миң. Канча? Bir rivayette 124 миң. Bir rivayette 200 миң. Акыйкатын Алла өзү билет. Бирок көбү 124 миң болжолду деп ушуга токтойт. Канча деген адам келди? Триллиард, бирлиард кетти. Биз эле ойлобойлубуз да, биз эми акыркы пайгамбардын үммөтүбүз, акыркы үммөтүбүз. Ошолордун катарында келдиң кеттиң эчтеке эмес. Мына жерде Алла субханаху ва таала айтат, не дейт? Нух пайгамбардын коому дагы жалганга чыгарган. Бир, Асхаб ар-Рас деген кудук ээлери. Самуд деген коом болгон. Салих пайгамбар келген. Төөнү өлтүргөндөр. Ад деген коом болгон. Шамал менен жок болгондор. Өтө күчтүү эле Ад коому. Балдары курма даракты түбүнөн жулуп салат экен. Экскаватор бүгүн жула албаганды, балдары жулуп салат. Азыр биздин балдар эмес, чоң эле кишилер эгерде сабызга суу койбой койсоң жула албай калды го. Жулуп койбойбу? Бир жол мен деле жула албай эле. Силер жусаңдар керек, мен жула албайм. Не дейт мынакей? Ошолор ушундай күчтүү. Фираундун коому кандай болгон? Фираун өзү эмне болгон? Ушулардын баары жалганга чыгарды. Муса пайгамбарларды жалганга чыгарды. Мужизаларды жалганга чыгарды. Алланын белги, мүмкүнчүлүктөрүн баары жалганга чыгарды. Ихваны Лут пайгамбардын туугандары, Асхабул Айка, дарак ээлери, бактын ээлери, коому Туба коому. Ушулардын баардыгы пайгамбар жалганга чыгардагы фахакка ваид эмогуңуз. Уада кылынган азапты анык болду аларга. Алла Тааланын өзүнүн уада кылган азабы аларга анык болду. Ар кимге азап баргандай келген. Кээ бирине шамал менен, кээ бирлерге суу менен, кээ бирлерге жер жутуу менен, кээ бирлерге периштенин кыйкырыгы менен. Периште келип, деди, кулактар жарылып кетти, жүрөктөр жарылып айрылып кетти. Үн бар го, үн тамаша эмес. Азыр катуу кыйкырайбы, кулагыңызда мен катуу кыйкырайм, эмне болот деп. Меники го кичинекей эле да. Чоң микрофонду голосу бирди басайлыбы, бул жана бияга чыгып кетет. Жабраил периштени билесизби, бир кыйкырганы эмне болот? Бир кыйкырганда Лут пайгамбардын коомучу өтө ыплас. Өтө ыплас, мына эркек менен эркек дегендей.
Ошондой жаман менен неме болгон. Жабраил периште бир кыйкырганда жүрөктөрү, булактары жарылып кеткен. Пыр түшүп калган мондай. Алла Таала жерден көтөргөн. Асманда булуттар бар го, ошол жерде аттын кишендегени угулган. Мына көтөрүлгөн. Үстөмөн кылып жерге чапкан да мындай. Анын ар кимдин именной асмандан специальный таштар башка соккон кайра. Контрольный деп коет аны. Башка соккон. Мынандай кылып турупчу. Туугандар, бул аалам, мына жер асман бар го, өтө көп нерсени көргөн. Асмандан жамгыр эмес, чок жааган. Кудайым бизди сактасын. Алла Тааланы мындай эмесине кутурбай жашаш керек. Алла Таалага шүгүр кылып, Алла Таалан берген. Мыналар кутургандардын баарын ушундай кылган да. Болсо буларды сразу эле Алла Таала азапка каргамаган эмес. Нух пайгамбар 950 жыл дават кылдым дейт. Канча жыл? 1050 жыл кем, 1000 жыл дават кылдым деп атат. 950 жыл. Болгондо да даваты кандай? Нух пайгамбардыкы. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, ашкере дагы, жашыруун дагы 950 жыл дават кылдым деди го. Булар болсо кийимин алып барат да мындан чүнкөнүп, ороп, кулактарын жаап, ушу укпайын дейт да. Текеберленип, наоборот пайгамбарга каршы чыгып, буну өлтүрөбүз деп. Эгер адамда кулак хотя бы уккандачы, иштин баары бүтмөк да. Ошон үчүн маша Алла карагыз. Булар ушу кулагына манжаларын салып алат эле. Себеп кулак менен аркылуу жүрөккө кирет да акыйкат. Мына мыналардын баары да ошондой болгон. Афа'ина бил халqil awwal bal hum fi labs min khalqin jadid. Мына эң акыр кайта турган сөзүбүз. Алла Таала айтат, эмне биз чарчап калдыкпы биринчи жаратып? Кийин жараткандан чарчап калдыкпы дейт. Алла чарчоодон таза зат, аруу зат. Алла кыйналбайт, чарчабайт, күчү кетип калбайт. Биз бир үй салгандан кийин чарчап калгандан кийин адамдык сыпаттардан Алла Таала бийик зат, аруу зат. Айтып атат биз эмне биринчи жараткандан чарчап калдыкпы дейт. Кайра силерди жарата албай тургандай дейт. Силерден күчтүү, силерден катуу, силерден чоң асманды терексиз жаратып койдук го дейт. Күндү жаратып койдук, силер кимсиңер дейт. Мынандай эле бир кыпынса. Капырлар эмне деди? Bal hum fi labs min khalqin jadid. Жаңы жаратуудан алар шектенүүдө. Алар эмне кылууда экен? Шектенүүдө. Алла Таала чарчаган жок го, бирок мына буларды шектенүүдө. Туугандар, жыйынтыктап айтканда, жараткан Алла Таалам баарыбызга ахиретке бекен ишеним берсин. Амин. Алладан сурайлы. Я Алла, мага ахиретке бекен ишеним бер. Шектенбей турган 100гө 100 Алла Тааладан сурашыбыз керек. Я Алла, өзүң жалгызсың. Кудретиң, казынаң, билимиң чексиз. Жалгыз гана сен неемат бересиң. Жалгыз гана сен жашоо бересиң. Жалгыз сен ушуну жараткансың. Жалгыз жүргүзүп атасың. Сен вообще шеригиң жок. Курандын мазмуну ушул. Негизги мазмуну раиси деп коет. Эң негизги пайдалуу Курандын темасы ушул. Алланын жалгыздыгы, таухид. Ар бир сүрөнүн мазмуну, негизги мазмуну таухид. Алланын жалгыздыгы. Аллахым барыбызга өзүнө бекем ишеним, ахиретке бекем ишеним берсин. Амин. Уул баланы 2 жашка чейин сүннөттөн чыгарып, сүттөн чыгарып салса, ооруга байланыштуу сурагы кандай болот? Мындай туугандар. Сүт эмген балдар, уул болсун, кыз болсун айырмасы жок. 2 жыл акысы бар. Куранда аят бар. Вал валидат юрди'на ауладахунна хауlayni камилайни. Энелер балдарын эмизишет 2 жыл толук. Бул баланын акысы. Эмем эле деп турса, аны эмчектен чыгарып, ага бербей коюу болбойт. Эгер өзүнө эмбей калса, же эненин сүтү жок болуп калса, анда бөлөк кеп. Атак, ар бир бала, уул болсун, кыз болсун, анын акысы 2 жыл эми. Түшүндүңүздөр, Эгерде сүт жок болуп калса, же өзү эмбей калса,
анда проблема эмес. Бирок сүт дагы бар, өзү дагы эмем деп атат, анда ажыратканга болбойт, 2 жыл акысы бар. Хорошо? Андан кийин анан ажыратсаңыз болот. Кээде мындай болуп калат. 1 жылдан кийин эле эне дагы кош бойлуу болуп калат. Түшүндүңбү? Ушундай учурлар болуп калганда сүт бузула баштайт. Макулбу? Бала өзү анын акырын эле эмгиси келбей калат. Бирок дагы деле эмем десе бере бериш керек болот. Ассаламу алейкум. Ассалам. Махрга медреседе окууну сурасам болобу? Жок, биздечи махрга, калынга мал мутакабин болуш керек. Кызмат болбойт. Окуу болбойт. Мал болуш керек. Китеп, саат, акча, алтын, күмүш, кой, уй. Мынандай нерселер болуш керек. Махрга давай мен 1 ай сага кызмат кылып берем. Путуң калап, башыңа дем салып берем. Андай ал болбойт кызмат. Кийимиңди жууп берем 1 ай деп. Махрга андай болбойт. Медресе окууну сурасаң болбойт. Мал мутакабин болуш керек. Ошон үчүн махрга арак да болбойт, чочко да болбойт. Ислам динде арак менен чочкочу баалуу малга кирбейт. Башка динде аларда баалуу, бизде кирбейт. Сиздин акыңызга кирип койдук эле. Кечирип коюңуз бизди. Машалла. Мен го мейли ошо ким менен канча отуруп сүйлөсөң, ошол жактан эгерде интернет менен кылсаң, интернетке чыгарып кетишин сурашың. Канча адамга жайса, мына ошондой да. Ошон үчүн интернетте иштеген блогерлер анан эле бир жака жөнөтүлөт го. Комментарий жазат, анан жаят го ар күнгө. Вот ошондойлор өтө этияттанайын барбыз. Мен дагы этияттанайын, сиз да этияттаныңыз. Кыямат күнү жооп беребиз. Ар бир жазганга, ар бир басканга, ар бир не дейсиңер? Макулдук басканда не дейт эле? Лайк. Ошолордун бардыгына кыямат күнү жооп бересиң. Арамга лайк бастыңбы? Жоопко даяр боло бер. Арамды жайылттыңбы? Жоопко даяр боло бер. Бирөөгө жала жаптыңбы? Бирөөнү ушактадыңбы? Жоопко даяр боло бер. Коркутуу эмес. Калайсыз, кылыңыз, каласаңыз кылбаңыз. Бирок аманатты мен айтып коюшум керек. Мен биринчи өзүмө айтып атам. Максатты. Ошондой кыла турган болсоң, жоопко даяр боло бер. Экинчиси менин бир тууганымсыз, ошон үчүн айтып атам. Ошон үчүн мына жерде биз ойлонойлу, жакшылыкты жайынтайлы, проблема жок. Жамандыкты болбойт. Жакшы комментарий жазыңыз, жамандык кереги жок. Анан көрө дуа жазыңыз ошо. Аллах хидаят берсин ошого дейм. Аялдар рүкүдө кандай ийилет? Эркектердин айырмасы болобу? Болот. Аялдарда сатыр балда, туугандар. Эркектердей болуп, рүкүлөрдө, саждаларда андай турбайт. Аялдар жапысыраак болот. Кандай болот эне? Саждага барганда жапысыраак, мейлиби? Айырмасы бар. Аялдар менен эркектердин намазында. Рүкүдө дагы ушу биздикиндей болуп түп-түз эмес, мындай эле кичине 2 колу тизесине чейин жетсе эле болду. Саждада аялдардын бутунун манжалары жерди карап турабы? Эркектердин айырмасы болобу? Алардыкы жөн эле мындай кылып турат. Алар азыркында тике кагып, мени андай кылбайт. Мындай кылып отурушат, табаррук деп коет. Эркектер саждада кандай кылат? Эркектер саждада туугандар кээ бир намаз окутканын көрүп калабыз да. Мындай бир эстетүү катары, эскертүү катары айтып коеюн, манжалар кыблага караш керек. Каяка караш керек? Тик мындай сайбаңыз, колду карап туруп. Сиз мындай кайрыңыз, кыбланы каратып туруп кайрыңыз. Кээ бир адамдардын манжалары кайрылбайт да. Алар үзүрлүү, ал проблема эмес. Бирок эгерде мындай акырын кайрып көрүңүз, кайрылабы? Себеп кыбланы караш керек. Кол дагы, урматтуу туугандар, намазга кулак какканда Аллаху акбар дебеңиз. Мына, колду мындай кылып какпаңыз. Колду, манжаларды, алакандарды кыблага каратыңыз. Каяка? Мына кулактын жумшагына чейин колуңузду, бармаңызды көтөрүңүз. Хадистерде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына 2 ийинге чейин көтөргөн. 2 кулакка чейин көтөргөн. Макулбу? Мына кулак, манжалар болсо, колдун манжаларынын учтары кулакка чейин келген деп келет. Кээ бир хадистерде келет, мына бармак барго, кулактын жумшагына чейин келген дейт. Биздин мазхаб ушуну алгандагы, ушундай көтөрүп койсок, мынага дагы барына амал болот. 3 хадиске тең амал болот. Мынага көтөрсөң, мына экөөнү амал болбой эле калып кетет да.
түшүнөсүңөрбү? Мындай кылып туруп баардыгын өзүнө топтой турганды алып кое бер, ичине башкалар кирип кетет да. Аялдардыкы кандай эмес бирок. Устаз, мен онлайн курс сатып алганмын. Сатып алгандан кийин аманат деп койду. Бирөөгө айтпайсыңар. Булар өзүңөр үчүн. Мен бирөөгө айтсам кыянат болот. Кыянат болуп калат. Аманат деди, аманат эле болот. Саламатсызбы устаз? Саламатчылык. Менин атым Айпери. Эгерде мектептен чарчап келсем, атам же апам түшүнбөй жумшап урушса, эмне кылуу керек? Аткара бериш керек. Араңга эле буйрук бербесе, аткарыш керек. Ата-энеге баш ийүү парыз. Эгерде арам нерсеге буйурса, анда аткарбайсыз. Эгерде акарат кылып, мени сөксө, же абийиримди төксө, эмне кылуу керек? Рахмат. Астагфируллах. Эми өзү бирөөнүн акарат кылып, бирөөнүн сөккөн болбойт, тем более кыз кишини кантип сөгөт? Эми кээде динсиздиктин себебинен же ичип алгандан, же чегинип алгандан, же болбосо азыркындай ыйманы жок, же ыйманы болсо да өтө алсыз болгондуктан ушундай арам сөздөрдү айткан болсо, сабыр кылып, дуа кылып, анан кийин аларды динге чакырганга аракет кыла бериш керек. Өчөшпөш керек. Аларга каяш айтпаш керек. Все равно кандай болсо дагы ата-эне. Бирок сабыр кылып, дуа кылып, Алла Тааладан инсап сурап, мүмкүн болсо аларга дагы алхамдулилlah акырын даават кылыш керек. Убакыт болуп калдыбы? Адал деп жазып, бирок арам кошулуп жасаса, билбей жеп алса эмне болот? Эч нерсе болбойт. Билбей жеп алгандык кечиримдүү туугандар. Бирок өзүңүздү мындай билбеймишке салып эле жей бербең да. Кичине Алла Таала берген мээни, Алла берген башты жөнүнө көтөрүп жүрө бербей, аз-маз караштырып, токтой, мен мындан жеп атканды ойлоноюн депчи. Ошондой дагы билбей калсаң, анан мейли. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.